Үй бүлөлүк зомбулук чыр-чатак же жеке маселе эмес. Бул мыйзамды бузуу, уруп-согуу, сабоо, коркутуулар, куугунтуктоо, психологиялык кысым жана экономикалык көзөмөл бул үй бүлөлүк зомбулуктун юридикалык жазага алып келүүчү түрлөрү. Билүү маанилүү. Мамлекет жооп кайтарууга жана коргоого милдеттүү. Укук коргоо кызматкерлерине кайрылгандан кийин алар тобокелдиктин баалоо жүргүзүшөт. Кызматкер кырдаал, коркунучтар жана мурунку жүрүм-турумдар жөнүндө суроолорду берет. Тобокелдикти баалоо сизге зыян келтирген адамдын катышуусуз, коопсуз чөйрөдө жүргүзүлөт. Айрым аспектилер маанисиз, уят же айтууга кыйын көрүнсө да, чынчыл жана мүмкүн болушунча кенен жооп берүү маанилүү. Сиздин жоопторуңуз көрүлө турган коргоо чараларын түздөн-түз аныктайт. Убактылуу тыюу салуу ордери жабырлануучуну коргогон документ болуп саналат. Үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамга төмөнкүлөргө тыюу салынат. Жабырлануучуга жакындаганга же байланышканга, биргелешкен турак жайга киргенге, жабырлануучуну жеке өзү же башкалар аркылуу издегенге же аңдып жүргөнгө. Жогорку тобокелдиктеги учурларда бул шарттардын сакталышын камсыз кылуу үчүн электрондук мониторинг колдонулушу мүмкүн. Буйрукта ошондой эле курал-жарактарды сактоого жана колдонууга убактылуу тыюу салуу жана зомбулук жүрүм-турумду өзгөртүү үчүн түзөтүү программасын милдеттүү түрдө аяктоо камтылган. Убактылуу тыюу салуу ордеринин шарттарын бузуу өзүнчө кылмыш болуп саналат жана катаалыраак жазага алып келет. Эгер сиз зомбулукка кабылсаңыз же анын күбөсү болсоңуз, төмөнкү номерлерге чалыңыз. 102 укук коргоо органдары. Биз менен канчалык эртерээк байланышсаңыз, коркунучту ошончолук эртерээк токтотууга болот.